Айыл чарба техникасы Жергетал айыл өкмөтүнө тапшырылды. Бул айыл өкмөттө жүгөрүн аянты көп болгондуктан өткөн жылдан бери жергиликтүү дыйкандар чыктуу тоют камдоонун сырын өздөштүрүп, малды бордоп семиртүүгө пайдаланышкан. Эми дыйкан фермерлердин көйгөйү чечилип, жалпы долбоордун наркы 6 миллион 700 миң сом болсо, 3 миллион 900 миң сомго бардык шаймандары менен айыл чарба техникасы сатылып алынды. Бул техника жокто былтыр башка жактан, Бишкектен ушундай атайын эмеси комбайнын алып келишип, аны дагы арендага бирөөдөн сурап, убактылуу колдонгонго алып келишип, иштетип жасап көрүшкөн эле да. Беларус 82-90 тракторлордун айырмасы бул абдан күчтүү трактор болот. Бул комбайн өзү болсо бул турецкий производствода комбайнда жаңы экөө тең. Бул Кыргызстанда комбайнды жаңы болуп атат. Бул чүйдө уже практика болуп өткөн комбайндар экен. Өткөн жылы Талас району боюнча 9 гектар жерге жүгөр айдалган. Быйыл анын аянты кеңейтилип 40 гектарга жетти. Эми дыйкандар чыктуу тоют камдоодо кыйналышпайт. Анткени келген техника бардык жумушту аткарууга мүмкүнчүлүгү бар. Райондук өнүктүрүү фонду тарабынан бул техника бир район боюнча 5-6 техника болуп эсептелет. Долбоордун негизинде бүгүнкү күндө мына жаңы ошол жүгөр ооручу комбайн, жүгөр ооручу трактор бардыгы бир комплект селкасы менен кошо келди. Биздин максатыбыз жүгөр аянтын мындан ары дагы көбөйтүү. Талас райондук өнүктүрүү фондунун каржылык колдоосу менен райондогу бир катар айыл өкмөттөр керектүү техникалар менен камсыз болушууда. Буга чейин жүгөрүнү чаап жыйноодо дыйкан фермерлер башка аймактардан да ушундай техниканы ижарага иштетип келишкен. Бегайым Асымбаева, Чыңгыз Бокошов, Талас району.